Туура тамактануу. Туура тамактануу биздин жашообузда бул аз ключевой ролду билесиңер, баарыңар. Анан бул туура тамактануу силердеги организмди канчалык өзүңөр жакшы карай турган болсоңор, силерге ошончолук организм силерге ошончолук энергия бөлүп бере алат да. Мисалы учурда узак жашоо, анын ден соолугуңар чын жашоо болот. Ошол любой адамга керектүү да, туурабы? Баарыңарга эле керек да. Анан оору сыркоодон алыс болсоңар, иммунитет жогору болот да. Туура эгерде туура тамактанып турган болсок, биз мындай оңой менен оорубайбыз да, оору сыркоо жукпайт. Илгеркилер эмне үчүн ооруган эмес, ким билет? Туура тамактанган үчүнбү жана? Илгеркилерде Күчтүү оокаттан Углевод этте көп болгондо. Эт жешкенде да эмечи. Ошондо ооруган. мындай да. Илгеркилерде биз азыр жеп жаткан мисалы Кытайдын ар кандай тамактары жок болгон, сок суусундуктар жок болгон, биздики жалаң натуральный болгон да. Азыр мисалы основном жанагындай немелерди эле биздин көрүп аткан жанагындай помидор, бадырандарды кытайлардын неметип атат, жанагындай дарыларын чачтырып өстүрүп атат. Көрүп атсаңар, чачат да үстүнөн жаап коет экен кара пленканы. 24 саатта мондай помидор жап-жашыл болуп турган помидор кып-кызыл болуп чыгып калат. Биз ошолорду жеп атабыз да. Ошолордун баардыгы бизге зыян алып келип турган нерселер да. Калория. Кыскачасы кал деп аталат да, кыскачасы. Узуну калория. Билгендер барбы? Калория боюнча. Калорий деген жай биз канча калорий көп болсо ошончо энергия көп болот. Калория деген бул единица же болбосо показатель энергиянын единицасы деп түшүнсөңөр болот. Түшүндүңөрбү? Тамакта мисалы мынча 100 граммда мынча калория бар деп айтылат. Адам мисалы күнүгө нормасы 2ден 3гө чейин 3000ге чейинки калория өзү физически активне жараша болуп эсептелинет. 3000ге чейинки калория өзүнө употреблять этет да, аш кылат. Анан кийинки калория бул экиге бөлүнөт. Дефицит калория деп, анан избыток калория деп бөлүнөт. Дефицит калория бул дефицит калория деген бул мисалы силер основном кимге керек? Дефицит калория деген бул основном жанагындай толук адамдарга керектүү нерсе. Бул дефицит калория мисалы алар 3000 калория күнүгө жесе, алар 2000-2500га чейин азайтат да. Избыток калория ошондой эле бир түрү, бирок массага керектүүсү. Сен мисалы 3000 калория неметсеңер, 3000 өзүңөрдүн мындай болуп эсептелинет. Рост ченеш керек. Сөзсүз түрдө мындай так болуш керек да, бүттү күч, вес так болуш керек. Пол неметет, мисалы эркек же аял киши деп аталат. Андан кийин канча жаштасыңар? Ошо менен калькуляторго салып эсептегенде силерге чыгарылат да норма. Силер күнүгө употреблять этип аткан калорияңар, андан кийин ошого канча калория кошуш керек деген. Мисалы канча айда кошосуңар, ошол боюнча мына избыток биздики масса набирать этебиз баарыбызга элечи. Биздики избыток калория кирип кетет да. Дефицит калория жана арыкташ үчүн керек болот. Арыкташ үчүн керектүү нерселер айтылат. Эмкиси БЖУ деп коет. Белок, углевод, жир. Белок, углевод, жир. БЖУ деп эмес кыскачасы ушундай да. Мынакей. Бул калория балдар деп койсоңор болот да. Балдар деп койсоңор болот. Жалпак түрү менен түшүндүрсөм ошондой болот да. Кийинкиси белок. Белок бул восстанавливающий клетка катары кетилет. Белок силердин денеңерди, кожаңарды, биз мисалы тренировка кылганда билесиңер да. Тренировка кылганда биз тренировка кылган учурда күчтүү болбойбуз, биз наоборот слабый болобуз. Тренировка кылганда мисалы биз эгерде бицепске штанга көтөрсөк, бицепске штанга көтөргөндө могу жерде волокна деп коет, чачтай болгон узун немелер бар да, эттер бар. Ошолор жарылат. Ошолор үзүлүп, жарылып, булар бизге повреждение алып келет. Ошол повреждение алып келген нерселердин баардыгын восстановлять этет ошолор бар. Жана колдо жарылгандардын баардыгы мышцалардын баардыгы ошол восстановление болот да. Споен, Канча көп болсо ошончо жакшыраак восстановление болот да белоктон.
Жок, нормасымен жеш керек. Мисалы сага канча белок кетет күнүгө. Анткени эгерде биз жалаң белок жеп отурган болсок да, углевод жир жок болуп калса, анда уже жарыбай калат да алдыбызчы. Ал жөн эле биздин организмибиздин кыйнап болобуз. Белок, ушул белок. Бул кирпич деп эсептесеңер болот. Белок, кирпич. Кирпич деп түшүнсөңөр болот да, восстановление болот. Ошол мисалы жанагы денеде жарылган мышцалар волокнаны толтуруш үчүн белок ошол жерге барып туруп, объем берет бизге. Массаны берет, белок роль чоң да. Белок эмнеде болот? Белоктордо, белок, азыр ошо продуктларды жазам. Белковый продуктларга, мындай эле айтмайынчы, ал аз эле, эт кирет, сүт азыктар кирет. Сүттөн жасалган любой нерсе белковый продукттар кирет. Эт, балыктыкы кирет. Балык. Анан кийин тоок эти деле кирет. Анан тоок жумурткасы да кирет. Эттин бүт түрлөрү экен да. Эттин любой түрү кирет. Сүттүн дагы да. Сүттүн да любой, сүттөн жасалган любой нерсе, Крылышки, мисалы, мырлышки. ал кирет белок. Сүт, Крылышки да кирет. жумуртка. Сүт, жумуртка, Балык. балык, Башка жеш керек. эттин любой түрү. Жумуртканын 98% бул аш болумдуу да этке караганда. Ошон үчүн жана фитнеске катышып жүргөндөр основном жумуртка жешет. Этти кошот, бирок эттен караганда жумуртканы көбүрөөк жешет. Түшүндүңөр же жазайынбы доскага? Жок, түшүндүм. Жумуртка батыраак аш болот да. Жумуртка жакшы аш болот. Так Ат эмес, жакшы аш болот. Курулганда көп же эме суга И, тамак. Курулганда көп болуп кетет. Белокпу? Жок, белок эмес. Жырбы. Калория көп болуп кетет. Курулганда калория көп болуп кетет. Көбүрөөк болуп калат. Анткени сен сууга бышырганда ал ошол эле нерсени кармап турат. Сен аны суунун ичине жарып салсаң деле ошол эле нерсени кармап турат да, чогултуп жесеңчи. Уже майга бышырган майдын калориясы бар да. Ал уже эсептелип кетет. Майда жировая клеткада жир 9 грамм көрүп атсаңыз, 1 граммда 9 калория бар. А сен терге 10 грамм төксөң канча болуп кетип атат? 90 калория болуп кетет. Ал 90 калория уже сенге Жумурткада. көп кошот. Жок, зыян эмес, көбүрөөк болуп кетет. Калория көбүрөөк болуп кетет. Жумурткада жыр барбы? Калория бар. Любой эле продуктада эмес белок, углевод, жир болот. Бирок аз да. Белок көп, жыр аз. Белок көп, углевод деле бар, бирок битке кандайдыр бир процент эле. Ошондо. Бирке эле кандайдыр бир эле процент эле. 10 болсо эле 8 0,10 ушундай эле болуп кетет. Негизи жок деп деле эсептеп койсоңуз болот да. Белокту түшүндүңөр, Белокту полный эле түшүнүп калдым. Углевод. Так, углеводду мындай эле айтайын, если түшүнбөй калсаңыз доска жазып коюң. Углевод бул источник, энергиянын источниги. Силерге энергия бере турган углевод, основной ролду ойной турган углевод. Анан бензин деп эсептесеңер болот. Бензин. Обычный бензинди, углевод. Моторго мисалы белок мына карап тургула. Газонокосилканы иштеткенде, байсал. Бир жагына май куюп атсың, бир жагына бензин куюп атсың. Ошол белок, углевод ошол экөө да. Ошентип эсептесеңер болот. Жанагы белок бул немени мотордун ичиндеги эмени движокко эметип туруш үчүн. Жанагы майланышып, ал жанагы кургап кетпеш үчүн, күйүп кетпеш үчүн май ошон үчүн керек, А бензин жанагы иштетиш үчүн керек. Биз углевод точно ошондой. Биз иштетиш үчүн керек углевод. Источник да, энергиянын источниги ошо углевод деп аталат. Углеводдун эки түрү бар. Быстрый, же болбосо жөнөкөй углевод деп атасаңар болот. Жазып коюңчу жана. Экинчиси сложный углевод. Экиге бөлүнөт углевод. Быстрый углеводторго булар тез аш болчу углеводдор. Быстрый ушул углеводду тез аш боло турган нерселер быстрый углеводко кирет. Нелер? Сахар кирет, таттуулар кирет, торт, жана пирог, короче, сахар кошулган любой нерсе, продуктлардын баардыгы быстрый углеводко кирет. Акман дагы быстрый углеводко кирет. Баташ болуп кетет. Ооба. Акман. Ооба, жана мисио досу. Ал биз жегенден кийин аны биз энергия быстрый углевод жанагы конфет, токоч,
печенье ошол баары кирет да, быстро углеводкоч. Биз эмне үчүн жанагы шоколадты жеп коет атабыз? Ошол бизге бул углевод айтып атпайбы, источник энергия деп. А вот быстрый углевод бизге энергия сразу берет. Сразу жедиң, сразу берет да. Ошон үчүн быстрый углевод деп аталат. Углевод күч да. Күч, энергия берет, энергия. Күч эмес, энергия. Биз шоколад жеп атабыз, бизге сразу энергия берет. Биз ошол мисалы жана 500 калория бар деп атпаймынбы жана кичинекей шоколадты. Ошол шоколадты биз түгөтүшүбүз керек да, тренировканы түгөтүп салышыбыз керек. Эгерде аны түгөтпөй отурмозок, ал барып туруп основной мисалы жанагындай клеткаларга барат дагы, биринчи ички организм толот. Ички организм майланышып, ички организм жанагы уйлар деле ич майы болуп атпайбы? Биздики ошол көбөйөт. Ошол көбөйүп турган эң астыңкы ичтин эң астыңкы бөлүгүнөн баштап, мына белге чейин чыга баштайт. Май. Нервы. Май о. Анан ошол мынтип жана прессте болуп көтөрүлүп отур, акырындан курсаң ачып калат да. Анан курсак битке чыгат, анан мындай ылдый түшүп кетет. Ошондой болуп калат. Көргөнсүңөр кандайдыр да. Анан мияңар түшөт, мияңар шалбырайт, анан уже колуңар түшөт, анан уже эгиңер түшөт, анан моюңар чыгат, короче, ошондой отуруп май басып калат да. Бул май силерге эч кандай күч, эчтеке алып келбейт, просто силерге зыян эле алып келет. Жүрөктүн кызылышын алып келет. Боковой пресс кылганда уже нервилерим кетип, эмнеде байсалып пресстер чыгып баштады. Чыга баштайт. А мисалы майды кетириш үчүн биз тренировка кылып атабыз. Бизде кардио жок болуп атат да пока что. Кардио жок болуп атыр. Ошо майды кетире турган кардио керек бизгечи. Кардио деген эмне? Кардио деген Жандай. выносливость качать этесиз. Чуркаапка тайкышы. Чуркайсың, скакалка секиресиң, жана суга сөзүң мисалы гусеница туруп чуркайсың. Ошолордун баардыгы, короче, мындай резинкалардын ары человек, груша урабыз, ошолордун баардыгы кыймыл аракетин канчалык күчтүү неме болсо, бат болсо, ошолор уже кардиого кирип кетет да. Жанагы беговой дорожкага чуркайсыңар, ошолордун баары кардиого кирип кетет. Анан сложный углеводдорго овощи, фруктылар кирет. Ошолор бизге керектүү. Ушул сложный углеводко керектүүлөр. Нимбой, мисалы, помидор, бадран, алма, алча, сабиз, капуста, чеснок, перец, ушулардын баардыгы сложный углевод. Булар кеч аш болот, анан силерге мындай энергияны жай берет. Энергияны жай берет да, мынтип. Денеге жакшы жаят да, ошондой углеводдор керек бизге. Бизге могу сложный керек да, быстрый эмес, сложный керек. Углевод боюнча түшүндүңөр болуш керек да. Сложный углеводдорго нелер керек дедиз? Сложный углеводдорго овощи, фруктылар керек. Любой түрү. Банан. Көк алманы жесе ал күч берет же бербейт деле. Берет. Углеводду түшүндүңөр, жир. Айткандай унутуп калыптырмын. Углевод буну кирпичте өтүп келет. Ушуну түшүнсөңөр болот да, углевод. Углевод бул силердин жана белок кирпичте. Тамсалыш үчүн кирпич керек да. А бирок кирпичти алып келип чүрүп койсоң, ал өзү салынып калбайт да. Ага деген иштөөчү керек. Углевод ошол түрүн иштеп кетет. Ошол сенин белогуңарды апарып туруп жанагы немеңе коюп берет. Объем чыгарып берет. Түшүндүңөр, ошон үчүн белоктун өзүн жей берген болбойт да. Жырлар үчкө бөлүнөт. Каныккан жырлар, каныкпаган жырлар, трансжырлар болуп бөлүнөт. Үчкө бөлүнөт. Каныккан жырларга эт, сүт, еттин майы, эттен чыккан май. Майдан, еттин майынан чыккан эмес, еттин өзүнөн чыккан май. Сүт, пальманын ушулардын ичиндеги пальманын майы. Пальма жанагы өстүрөткө чогуу мындай бир эле неме кеткен анан. Ошонун эмеси, ушунун ичиндеги бар да. Каймакса. Ушунун ичиндеги жырлар каныккан жырларга кирет. Каныкпаган жырларга өсүмдүктүн майлары. Жаңгактын майы, балыктын майы, оливковый масло кирет, авокадо кирет. Авокадонун көргөнсүңөр, көк ортосунда немеси бар. Неме, дани бар. Даңкан дани бар. Курсак болуп чыгып турат. Ошол кирет, семечканын майы кирет. Каныкпаган жырларга кирет алар. Ошондо кандай болуп калды каныкпаган жырлар?
Каныккан жырлар менен азыр үчөөнү айтып өтөйүн. Мага түшүнүктүү. Транс жырлар. Жанагы айтып кеткендей мынаки быстрый углевод бизге кереги жок деп нерсе да, кереги жок нерсе. Быстрый углевод биз кээ деле жанагындай шоколад өз жанында неме шоколаддар бар. Жок, сникерстер эмес, айтам. Овсяный шоколаддар бар. Ошол жакшыраак. Эми ал таппасак, жана обычный өзүбүзгө жаккан эле, бирок аз количество колдонуш керек да. А вот транс жырлар, ошол жырлар бизге кереги жок нерсе да. Будан исключение кылыш керек жашообузда. Буларга кайсыга кирет? Маргарин, щедро элето. Ушу транс жырлар Щедро элето деген эле. Май сатат. Май. Май сепап жебсе болбойт. Анан буга дагы фастфуд кирет. Шаурма, гамбургер, картошка фри, Бат пышкан. бат, фастфуд өзү эле айтып атпайбы? Фаст, быстрый, фуд, еда. Көксич. Алла. Алла кирет. Ошолордун баардыгы транс жырларга кирет. Булар бизге кереги жок, могу исключение кылыш керек да, могу транс жырлар бизге кереги жок жырлар болуп. Вообще болду. Каныккан жыр менен каныкпаган жыр бизге ушул экөө эле керек. Каныккан жырды биз и так жеп атабыз. Белок, углевод экөөнүн чыккан немелер жеп атпайлыбы? Эт, сүт, пайма, сол эмес, мисалы, пайма мел жок кылып эле болочу. Какаоспу жана пальманын немеси? Ошолбу? Какаостун да. Анан белок, углевод колдоп атпайлыбы? И так делечи, мынакей каныккан жырлар. Каныкпаган жырларга жанагы айтып атпаймынбы? Биз майдын ордуна мисалы неме жейбиз да. Жана могу жеп атпайсыңарбы сиз? Орехи жеп атпайсыңарбы? Мындай изюм жеп атсаңар, наранда турат, өрүктүкү жеп атсаңар. Булардын баардыгы жировая клеткалар да, булар полезный жировая клеткалар. Силерге мындай эмеңизди организмди майданчтырып тура турган клеткалар болуп эсептелет да. Так, эмкиси силерге бир суроо берем. Байсал, сенден башкалар неметет, сүйлөйт. Отсыз кеткан стулай. Силерден башкалар сүйлөйт. Бизден башкалар сүйлөйт ошондо. Сен билесиң да, мен сага айтып койгондум да. Шаурма эмнеге жесек болбойт? Майда. Эт зыян да. Жок, ада кетчуп, фри. Эме көп. Айтып кой. 60% деп. Жок, бул сен буну карабай эле. Ада. Ал транс жырлар болуп кирип атат, бул шаурма өзү транс жырлар болуп кирип атат. Гамбургер транс. Бирок ичинде помидор бар, пайдалуу да. Эт бар, пайдалуу да. Бадран бар, пайдалуу да, туурабы? Эмне үчүн ал транс жырларга кирип кетип атат? Эмне үчүн ал бизге зыян, бизге колдонбой турган нерселер болуп калып эсептелип жатат? Май. Майны алып сал. Майонез. Майонезди алып сал. Анда деле жей бересиң. Неде? Лаваштын үстүнө баарын салып туруп мындай кайнап. Баарын бир жеген болбойбу? Жок. Жок, андай да эмес. Басал билет, ошо бул айтып койгон да. Анда. Кетчуп. Бышпай эмеспи? Ажатана. Жок. Помидор бышырыштын кереги жок да. Жок. Тамакты шаурма. Бадранды бышырыштын кереги жок. Мисалы сен шаурманы бышкандан кийин алып туруп, ачып туруп деле жей берсең болот аны. Лавашты ачып туруп деле жей берсең болот. Бирок ошо эмнеге жегенге болбойт. Фри болот да. Картошка фри да жейм. Мүмкүн углевод же белок аздыр. Жөн эле асказан чоюп алган. Эми айтайын эмнеге? Помидорду өзүнчө жесек пайдалуу, бадранды өзүнчө жесек пайдалуу, ичиндеги нерсе этти өзүнчө жесек пайдалуу. Бирок ошону биз өзүбүз жасатып жесек деле пайдалуу. Бирок жанагы шаурманын жазалгандан кийинкиси уже бизге болбойт да. Неме Жакындап болуп. Иә. Мен деле жакынданасып тур. Кандай жазалгандан кийин ошондо? Мисалы сен жанагы эттин бышкан түрү жанагы жерден бышып атпайбы? Ошол түрү болбойт. А жана айтып туруп, баардыгын салып туранан, ороп туранан дагы не бир нерсеге салып атпайбы? Ошол бышырылгандан кийинкиси уже бизге зыян болуп атат.
гамбургер да ошондой бышырылгандан кийинкиси бизге уже зыян. Бирок гамбургердин ичинде пайдалуу нерселер бар болчу да. Бар. Капуста бар. Ошондой болчу да. Батыр. А уже аларды бышыргандан кийинкиси бизге уже зыян болуп калат да. Ошон үчүн болбойт. Алар ошон үчүн трансферларга кирип кетет. Транс дегендер кереги жок кырына. Трансферлардан алса эле болуш керек да. Байсам Абдулла бир эле болбойсуңбу? Так. Әлі оқып қойдым. Клетчатка. Бұл башқа түрі да. Бұл жаңағы белок, углевод, жырлар бар, бирок біз витамин түрлері, витаминдер керек та бізге. Ошо клетчатка деп аталат. Витамин топтомдору клетчатка деп аталат. Витамин топтомдору. Буларга кайсы продуктылар кирет? Клетчатка топтомдоруна. Алма, апельсин, банан, алмурут, сабиз, жашыл бурчак, овсянка, күрүч. Ушулардын баары клетчатка түрүнө кирип кетет да. Арпа, миндаль ушулардын баары клетчатка түрүнө кирет. Мен жанагы перекуска көрөтүм. Сүт, банан, творог, алма. Ушулар коштук мен сок кылып турам. Неме перекуста ичип коем да. Ошол клетчатка катары колдонгон болот. Жемиштер кирет экен да. Ооба. Жемиштер витаминдер барлар клетчатка. Немелер, мисалы, алма, апельсин, банан, алмурут, сабиз деп атпаймынбы? Ушуларда клетчатка көбүрөөк да. Анан кийинкиси туура эмес тамактар, бизге зыян алып келе турган тамактар. Антиклетчаткалуу. Булар чипсы, фастфуд, гамбургер, картошка фри, жана айткандай эле маргарин, ушулардын баардыгы бизге вес ошондой май алып келе тургандар да. Май алып келе турган продуктлар буларчы. Бул тамактардан биз алыс болушубуз керек. Анан кийинкиси булар не алып келет? Жүрөк ооруга алып келет. Май өзү эле жанагы айтыр. Колбаса. Ооба, аз койдук. Ага жете элекмин. Ал колбаса, сосискалар неме кирет? Транспорт. Ошо билеби? А жана эмне сен басал? Сендвич бар го? Ошондо белоктор бар экен. Сендвичте бар да. Любой эле продукты бар. Шаурмада да белок, углеводдор бар. Франс да барчы. Аларда бар да. Ошо мисалы шаурма жегенде тоюп калып атпайсыңбы? Анан бир күнгө чейин жүрүп атпайсыңбы? Суусундуктардан. Газдалган суусундуктар. Кола. Фанта. Кола, фанталар. Кола, фанталар кайка кирет? Кола, фанталар. Быстрый углевод кирет. Сахар көп. Газ болбойт. Газ сөөгтөргө жаман. Сөөгтөргө эң зыяндуу нерсе газ. Гыржан апкелисине жардам берип турган газ. Газ суусундуктар. Жана алатоо суусундугу деле газдалганы уже силерге зыян да. Жакшы Болбойт. Эң жакшысы өзүң үйүңдө турган суу. Ошодон өтөр жок. Магазинден алып аткан мисалы мен баягы жанагы артезиан суусун ичтим. Мен ошону ичкен мезгилим да. Мурда ичсем керектир, анан бирок Бишкектен бир жолу ошо суу сап кетип артезиан суусун алдым, жана газды албаган. Алып ичсем, точно булактын суусу экен ошолчу. Мөңгүн суусу экен. Ай жакта мисалы ошондой суулар боло берет. Суун газ эмес болуп да. Жалоо. Биз өзүбүздүн мисалы бизди мисалы үйгө кола алып келет да турабы? Биздин үй бүлөбүз кола ичет деп койду. Кандай алып тартайын эми коланы? Ошентип. Эки сыз чекон. Сылды жазсаңыз чоң. Заводской болсоңуз. Үйдөгүлөр алып келет колачы, мисалы алып келет. Эми ошол өзүнүн эрк тарбиялаш керек. Адам могу коланы алып келди, үйдө турат, мисалы мен кээ бир кишилердин угуп калдым да, эме депчи. Эми алып келип атат.
өзүбүздү тыя албай биз ичип коюп атпайлыбы, анча үйдөгүлөр да ичпеш керек депчи. Адам өзүн тыя турган болсо, нефсиң тыя турган болсоң, сен аны ичпей коесуң. Ал оңой нерселер да. Кылбай коесуң. Анткени учурда мисалы силер мынакей эртеден бери мына карагыла, силер монун баарын үйрөндүңөр. Монун баарын эртеден бери жедиңер. Тамак, мисалы силер обед кыласыңар, обедте тамак ичесиңер го, обедте тамагыңар ал 16 сааттан кийин кетет жакыр. 16 саат ичиңерде жүрөт. 16 saat. 16 саат жүрөт. Аз го бул. Мен 2 күндө бир кой берем. Ошондой болуп эсептелет. Анан кийин силер мисалы жедиңер, банан жеп атсаңар, творог жеп атсаңар, белковый продуктлар жедиңер, углеводду жедиңер, артынан туруп түштө кола ичип койуңар. Жанагы бере турган витаминдер, бере турган бизге клетчатка витаминдердин баардыгын жууп кетет жанагы. Ошол бизге керек мисалычы. Кереги жок да болчу. Анан биринчиден жууп кетет, экинчиден жировая клеткага алып келе берет, үчүнчүдөн зыян да буларчы. Эң зыян нерселер да мисалычы. Колбаса, сосискалар могу кирип кетет. Вообще колдонгонго болбойт да. Колбаса жегенче, колбаса жегенче лучше ошол колбасаны ордуна эт жегениңер жакшы. Мисалы силер жанагы өзүңөр деле гамбургер жасашыңар мүмкүн, жанагы кара нанды алып коюп мисалы неме деп жасашыңар мүмкүн да. Ак нанды айтып атпаймынбы? Быстыр углеводдо кирет да ак нан. Ак нанды жедиң, анча физически актив аябай жакшы болуш керек. Иштердин астына ак нан эле жеп коюш керек экен да, жумуштардын астына. Ак нан негизи жакшы. Негизи эми жоктон жогору, ак нан жоктон жогору эми мындай любой эле продуктун биз мисалы чрезвычайно көп колдонууга болбойт. Бананды көп жесоң зыян болот. Семчка пайдалуу, аябай пайдалуу да. Семчка жаңгактар пайдалуу. Бирок ошону мисалы биз семчканы отуруп туруп жеп койбойлу канча деген ал жир да. 9 калория жир берип атпайбы 1 граммачы. Мисалы 100 грамм туруп иштейсиң. Ал уже жир да. 50 граммдан кой, 50 грамм. Мондай сен мисалы мына Сен бөлүшүп жеді ошол менен. Мо бир порция салат да. Ап чеге берип, карындашыңа берип чакырган дейт. Мо бир порция салат. Ошонун жанында могу эко, могу шоколад. Бул шоколадты алып туруп сен мого сала турган болсоңорчу, мерге жок, могу порцияны толтуруш үчүн силер мерге канча дейин? Бир 15 шоколадты саласыңар. А бирок буда 500 калорий бар. Жок, 500 эмес. 380 дейле. Бир порцияңардачы, салатыңар. А буда Жок, али бермесең. Жок, помидор менен буда 500 калорий. Шоколад да. Шоколад менен 500 калорий. Эми буга салсаң бир деген 3000 калорий болуп кетип атпайбы? Бир порция жеп таштасаң. Аны деген биз биринчиден ал любой тамакты этти деле көп жасайбыз эми. Любой тамакты биз атайын бөлүп атам көрүңөр. Ушулардын баарын распределение кылыш керек. Буну эртең, буну түштө, буну кечинде өзү бул кечинде клетчатка, мисалы перекуска клетчатка, углеводный керек. Эртең турганда белковый обязательно керек. Кечинде жаттарга жакын белковойду азайтыш керек. Белоктун аш болушу бир аз кыйыныраак да. Ошон үчүн углеводный салат бар. Кечинде ач болуп кетсеңер, салат менен той алсаңар жакшыраак да. Мисалы жумуртка менен кечинде жеп жатып алган болбой калат да. Мен алып алдым. Ооба. Баташ болуш керек. Биздин уйкубузду дагы биз массаны набирать этип атканда биз неден качышыбыз керек? Стресстен качышыбыз керек. Биз жандай көп ойлуу болуп жүрбөшүбүз керек. Алардын баардыгы бизди арыктоо немесине алып келе берет да. Ооруга да алып келет. Стресс болбош керек. Анан уйку эң главный ролду ойнойт. Уйку мындай точно нормально чыккан болуш керек да. 8 саат. Жок, мисалы 6 сааттан 8 саатка чейин. 7 саат уктасың, мисалы сен 10-да жатып атсың, 10-да жатышың как положено. 11-де жатсаң, күндүгү 11-де жатышың керек да. Андан ары бери болбойт. Телефон телефондор чыгып атат. Алар боюнча кийинчерээк айтам. Бүгүнкү главный түшүнүп турган нерселер, могу нерселерди түшүнүшүбүз керекпиз. Түшүндүңөр да? Кандай болуш? Анан силерге эртең соревнование болот. Ага келесиңер. Эртең продуктлар боюнча силерге полный жазып берем.
Эртең шамдан кийин эле келем эле. Акылым башталган. Wanted away from everything I've been chasing. I'm honest and I promise that I got this. I'm launching, all I've wanted has been exhausting. I'll teach you how to harness, control the conscious. You got this, yeah you got this, you gotta want it. Life ain't fair.